өз өзүнөн пайда болуу эч качан чыгарманын жаратуучусу боло албайт. Бир бөлмөгө кирип калем жана кагаз койсоңуз, бул калем жана кагазга тийбестен аларды 1000 жыл убакытка ошол жерде калтырсаңыз, бул убакыт ичинде кагазга тамгасы өз өзүнөн пайда болуусу мүмкүнбү? Же болбосо башка бир бөлмөгө тактай, мык жана балка коюп, аларга да эч ким тийбестен 1000 жыл бою ошол бөлмөдө калтырылса, бул убакыт ичинде аларда бир стол формасын түзүү мүмкүнбү? Же боектор жана сүрөт үчүн щеткаларды бир жайга коюп 10 000 жыл калтырсаңыз, бул убакыттын ичинде өз өзүнөн бир сүрөт тартылуусу мүмкүнбү? Бул суроолорду уккан ар бир инсан заматта эле жок деп жооп берет. Себеби жөнөкөй бир тамга, стол же сүрөт кокусуздук менен өз өзүнөн пайда боло албайт. Кандай гана көркөм чыгарма болбосун, канчалык жөнөкөй болбосун, аны жаратуу үчүн сүрөтчүгө муктаж. Жөнөкөй мисалды карап көрөлү. Калемди алып кагазга жөнөкөй тамгасын жазың. Бул тамга жазылуудан 1 мүнөт мурда жок эле. Эми болсо бар. Бул тамганы жазган жаратуучу, жазуучу бар дегенди билдирет. Бул жазуучу болбосо, тамгасы эч качан пайда болмок эмес. Табияттагы ар бир жандык тамгасы сыяктуу эле чыгармачылыкты талап кылат. Бир тамганын пайда болуусу чыгармачысыз мүмкүн эмес экенин түшүнгөн адам бүтүндөй китепте авторсуз жаратылышы мүмкүн эместигин түшүнөт. Жаратылыштагы ар бир жандык, дарактар, куштар, балыктар бул жөн гана бир тамга эмес, балким чоң бир китеп. Ар бир жандыктын жаратылуу процесси акылга сыйбачу, кемчиликсиз. Эгер бир даана тамганы жазуу үчүн жазуучу керек болсо, бүткүл жаратылыш үчүн да бир жаратуучу керек. Мисал үчүн канаттууларды караңыз. Куштардын канаттары, алардын учуу жөндөмү жана бул керемет тең салмактуулук кантип кокустуктардын натыйжасы болушу мүмкүн. Же дарактар, топурактан сууну жана аш болумдуу заттарды өсүмдүккө ылайыктуу түрдө сиңирүүсү, күн нурунан пайдаланып фотосинтез процесси кандай кылып тартипсиздик менен пайда болушу мүмкүн. Аалам бир убакта жок эле, бүгүн биз анын чексиз татаалдыгын жана кооздугун көрүп турабыз. Ааламдын жаралуусу андагы ар бир нерсе жоктон жаратылганын көрсөтөт. Окумуштуулар ааламдын кыймылын, жылдыздардын системасын жана жер атмосферасын изилдеп жатканда таң калыштуу математикалык тартиптер бар экендигин көрүшөт. Жердин күнгө болгон аралыгы бир аз эле өзгөрсө, жер жүзүндөгү система бүтүндөй бузулушу мүмкүн. Бизди кооруй турчу атмосферанын бекемдиги анын өз өзүнөн пайда болбогонун көрсөтөт. Бул ааламды жараткан кудуреттүү бир жаратуучу бар экенин билдирет. Ал жоктон бар кылууну тандап, илими жана даанышмандыгы менен уюштурган. Эгер бир имарат курулса, анын артында архитектор бар экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Эгерде кооз эстелик көрсөк, аны жазган эстелик скульптору бар экенине күмөн кылбайбыз. Демек, анда эң татаал система болгон адамдын денеси жаратылыштын бүт ааламдын өз өзүнөн пайда болушу мүмкүнбү? Мисал үчүн, пингвиндер эң суук жерлерде жашоого ыңгайлашкан. Алардын түктөрүнүн арасындагы май катмарлары денени ысык кармап турат. Кар жаап жаткан убакта да алардын түктөрү нымдуулукту өзүнө сиңирбейт. Анткени алар майдын атайын катмарлары менен корголгон. Бул жөн эле кокустук болушу мүмкүнбү? Пингвиндин суук жерлерде жашашын билген жана ушул сууктан коргонуусу, жашоосун улантуу үчүн керектүү болгон бардык нерселерди кемчиликсиз берген зат бул Аллах дегендин ордуна булардын баары өз өзүнөн пайда болгон деп айтуу кайсы логикага туура келүүсү мүмкүн? Жөнөкөй бир тамгасы жазуучусуз пайда боло албагандай эле, жаратылыштагы татаал жана кооз жандыктар да жаратуучусуз пайда боло албайт. Дарактар, куштар, балыктар жада калса кичинекей курт кумурскаларда булардын ар бири жараткандын илиминин жана даанышмандыгынын ачык далили. Ааламдын жоктон бар болушун, андагы кемчиликсиз тартипти жана ар бир жандыктын өз милдетин аткарышынын кокустуктар менен түшүндүрүүгө болбойт. Демек, жаратылыштагы ар бир жандык, ар бир калып, ар бир форма бир жаратуучунун бар экендигине ачык далил. Ааламдын ар бир бөлүкчөлөрү бул чындыкты таңазалап турат.